Тобаларыбызды Алла Таалам кабыл кылсын. Баарыбызды шүгүр кылуучулардан кылсын. Алкыш саноо айтып, Алла Тааланын неаматтарын кадырлап, барктап, туура иштете тургандардан кылсын. Жараткан Алла Субханаху ва Таала баарыбызга неаматтарын толуктап берсин. Тугандар, Кур'ан Алла Тааланын эң акыркы китеби. Кур'ан-ы Карим жараткан Алла Таала кыямат күнгө чейин ушул китеп гана өзгөрүлбөстөн, бурмаланбастан, өчпөстөн, жок болбостон калат деп чечим чыгарган. Жана адамзаттын эң жүрөгү таза пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгүнө түшүргөн бул Кур'анды. Кур'ан-ы Карим нурлуу китеп. Ким Кур'анга көңүл бурса, жашоосу нурланат, кабыры нурланат, ахирети нурланат. Кур'ан-ы Карим берекелүү китеп. Ким Кур'анга көңүл бурса, маани берип, иншаалла бунун ырыскысында береке болот, ден соолугунда береке болот, жашоосунда береке болот. Кайсы аймакта болсо, ошол аймакта береке болот. Кур'андай окулган китеп ааламда болгон эмес. Кур'ан-ы Каримге кызмат кылынгандай бир да китепке андай кызмат кылынган эмес. Бүгүнкү ушул учурда дагы эң көп окулган китеп Кур'ан. Эң көп жатталган китеп Кур'ан. Миллион адам жат билет. Даже миллион деп айтсам аз болуп калат. Миллиондор деп айтайын. Миллиард десем көбөйүп кетпесин. Бирок миллиондор буну жат билет да. Бир мамлекетте 3 миллион, 4 миллион Кур'ан жаттагандар бар. Кур'андын бир аятына жан бергендер бар. Бир аятына китеп жазган, толук томдорду жазгандар бар. Алла Тааланын, Аллаху акбар, Кур'ан-ы Карим жараткан Алланын каалоосу. Пайгамбарыбыздын жашоосу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Кур'анды чечмелеп, ачык айкын адамдарга жеткирүү үчүн дүйнөгө келген. Максаты ушул. Ошондуктан туугандар, Кур'анды жакшы көрөйлү. Кур'анды угайлы. Кур'анды окуйлу. Кур'анды үйрөнөйлү. Кур'анды жаттайлы. Амал кылайлы. Негизи ушуганча амал кылайлы, аракет кылайлы буга. Колубуздан бүгүн бир аятка амал кылганга аракет кылсак, эртеги 2 аят, анан 3 аят, кеде ылдый, кеде өдө. Кур'ан менен мүнөздөлөйлү. Пайгамбарыбыздын мүнөзү, Аллаху акбар, кана хулукуху ал-Кур'ан. Пайгамбарыбыздын мүнөзү Кур'ан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям улуу зат, баарыбыз билебиз. Бардык пайгамбарлардын пайгамбары. Бардык пайгамбарлардын имамы. Адамзаттын жол башчысы. Сиздин бизге алхамдулилля ушундай улуу заттын мүнөзү Кур'ан-ы Карим, жашоосу Кур'ан-ы Карим. Кур'ан Алла Субханаху ва Тааlanın мынакей ааламдын жаратуучусу, ааламдын кожоюну, сизди бизди жоктон бар кылган улуу Алла Субханаху ва Тааlanın ыйык китеби бул. Ошон үчүн иншалла келиңиздер туугандар, Кур'анды туура окуу дагы ар бир мусулман эркек аялга фарзы айн. Кур'анга амал кылуу дагы фарзы айн. Кур'анды сактоо дагы, жайылтуу дагы фарзы айн. Кур'анга берилген убакыт эң берекелүү убакыт. Кур'анга берилген жаштык эң берекелүү жаштык, эң бактылуу жаштык. Өмүр болсун, күч кубат болсун, бардык жөндөмдүүлүктөрдө. Алла Субханаху ва Таалага чексиз шүгүрлөр болсун туугандар. Акыйкатты ачып койгон, бардыгын айтып койгон, бардыгын. Адам баласы адашпайт. Кур'ан менен сүйлөгөн адилеттүү сөз, чечими адилеттүү чечим. Ошон үчүн иншалла баарыбыз аракет кылайлы. Кур'ан-ы Каримде аятта мындай дейт. Ма ю'мин билла яхди қалба. Валлаху бикулли шайин алим. Ма ю'мин билла, ким Аллага иман келтирсе, яхди қалба, анын жүрөгүнө Алла хидаят берет. Валлаху бикулли шайин алим, Алла Таала ар бир нерсени билүүчү. Тафсири Куртубиде Абу Усман Джизи рахматулла алейхтен ушунун тафсири мындай дейт.
Man sahha imanuhu, kimdin imani durus bola turgan bolsa, tuura bola turgan bolsa, yahdillahu qalbahu li ittiba'i sunnah. Jaratkan Allah Taala anın жүрөгүн сүннөткө эргешүүгө хидayat берет дейт. Bunun manisi mınake. Kim Allah'a iman keltirse Allah anın жүрөгүнө hidayat берет дегенди manисini түшүнүп алыңыз. Кийиндин иманы Allah'ın алдында дурус боло турган болсо, bu dünyoda Peygamberimizin sünnetini atkarganга, Peygamberimizin sünnetinde yaşaganга Allah Taala жүрөгүнө hidayat берет дейт. Жөнөкөй эмес бул туугандар. Şonuň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din sünnetinde beken boloylu. Her bir tamak jegende, içkende, giyingende, baskanda 24 saat kıymıl harekette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din sünnetleri var, kılgan işleri var, aytkan duaları var, joldomo bagıtları var. Şulardan bardığını atkaraylı. Misali adamdın жүрегі Peygamberimiz hadiste aytat, her bir adam törölgöndeçe sözsüz buğa şeytandan bir şerik, perişteden bir şerik. Şeytan jaman kıyal, jaman oy, aram oylardı salıp turat. Perişte jakşı oy, jakşı şuna niyetlerdi salıp turat. Ekotenç. Kimdin жүрөгүнө jakşı oy pikir gelse Allah'a maktub aytsın dedi. Kimdin жүрөгүnө jaman kıyal gelse anda al Allah'dan pana tilesin dedi. Yeta'avvaz billah. Pana tilesindagi sol jaka 3 jolu tü dep koysun deydi. Bu Peygamber sünneti oң jaka emes, sol jaka da. Emne üçünse şeytandын баягы emesi var o. Kol sala turgan jak, sol jaktan eкен da. Ошон үчүн Peygamberimiz her bir işte oң jakты жакшыраак көрөт эле да. Sakal tarasa dele, çaç alsa dele, giyim giyse dele. Şundasarбы? Oң жактан кылганды жакшы көрөт эле. Оң жактан басканды, оң жактан жүргөндү. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem жакшы көргөн. Bu sünnet эле. Кандай болбосун туугандар, ар бир кылган амалыбыз китептерге жазылат. Кайсы китепке? Өзүңүздүн китебиңизге да. Wa wudi'al kitab. Kitep ertеге кыямат күнү коюлат. Siz bilesizби китебиңизде эмне бар? Sizdin amallarınız var. Sizdin münözlörüңүz жана сөздөрүңүз бар. Sizdin sırlarınız var. Sizdin kaalоолоруңуз бар. Oşo kiteptin içinde uşlar var. Al bir kişinekey nerse daha kaldırılmay. Her birimiz adamda Allah subhanahu wa ta'ala. Oşo için aytkanda el-mautu ya'ti baghtatan vel-qabru sandukul amal. Ölüm kapısından gelir. Kabır olsa amaldın sandığı değil. Ölüm kapısından gelir. Hiç kimge aytıp gelgen emes, gelbeyt dağı. Kapısından gelir. Küttürübey gelir. Bilgizbey gelir. Ayttırбай gelir. Bura kabır. Bu amaldın sandığı. Sizin jakşı amalыңыздың da sandığı kabır. Jaman amalыңыздың dağı sandığı kabır. Ekon detin. Kabır bilan sandığı aytıdat. Oşun üçün bul özü bir akın, alım akın aytkan sözü var da. Ey dünya menen alektengen. Dünya menen alektengen. Ümittün uzunu azgırıp koygan insan ugup al deyt. Ölüm kapısından gelet. Kabır amaldın sandığı. Kabır amaldın sandığı. Oşun üçün tuğandar bizdegi mынау амалдарыбыздын бардыгы эртеге унутуп калган амалдарыңызда да окуйсуз, көрөсүз. Айтып аткандай сөздөр, сырлар, ниеттер, каалоолор бардыгы жазылган болот ошо китепте. Таразага тартылат адам баласынын амалы. Сөзсүз амал Алланын алдында салмактанат. Амалды ошон үчүн Kur'an-ı Kerim'de liyabluvakum ayyukum ahsanu amala. Alımlar aytat aksaru amala degen emes. Sizlerdi Allah Taalam sınaş üçün jarattı. Sizlerden kimiңер eң çıraylı amal kılat. Eң köp degen jok, eң çıraylı. Eң jakşı amal kılat, eң tuura, eң ihlastуу. Demek amaldarыбызda salmak kaçan payda bolot, kaçan ihlas bolsa payda bolot. Allah Taala Kur'an'da aytkan:
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا. Ertеге кыямат күнү адилеттүүлүктүн таразаларын орнотобуз. Эч бир жанга зулумдук кылынбайт. Эгерде сиз бир сарыкычынын уругунчалык жакшылык кылган болсоңуз, ошону алып келебиз. Аны да тартабыз. Аны унутуп калбайбыз. Сиздин бир дагы жакшылыгыңыз четте калбайт, унутулбайт, кадырланбай калбайт. Ал сөзсүз тартылат таразага, алып келебиз. Эсеп китепке Алла Таала биз өзүбүз жетиштүүбүз дейт. Эсеп китепке өзүбүз жетиштүүбүз ага дейт. Ошон үчүн иншалла дайыма таразабызды ойлоп жашайлы. Мен кылган амалдарым сакталып атат, жазылып атат. Эртеге кыямат күнү таразага тартылат. Ошон үчүн жакшы амалдарды кылайын. Экинчиси, жакшы амалдарды мен ихлас менен кылайын. Ихлас кандай? Амалыңызга Алладан башканы күбө кылбай эле коюңуз. Жакшы амалыңызга Алладан башканы күбө кылбай эле коюңуз. Алла күбөгө өзү жетиштүү. Ушул ихлас ушул. Ихлас ушул. Кандай гана жакшы амал болсун, амалыңызга Алладан башканы күбө кылбаңыз, жана ошол амалыңызга акысын Алладан гана талап кылыңыз. Кылган жакшы амалыңыздын акысын дүйнөдө дагы Алла Таалам сөз берет. Ахиретте эселетип берет. Эселетип берет Алла Таала. Ошон үчүн Алла Таалага гана, Алланы гана күбө кылайлы жакшы амалыбызга, экинчи ошо жакшы амалыбыздын акысын Алладан гана үмүт байлайлы, Алладан гана талап кылайлы, Алладан гана алуу. Мына бизде мына болсун. Мунаны ихлас дейт муну. Муну ихлас дейт. Ошон үчүн Алла Субханаху ва Таала айтканы таразаларды орнотобуз дейт. Демек ар бир адамдын таразасы өзүнчө, амалдары, бир топ амалдары бар. Намаз өзүнчө тартылат, орозо өзүнчө тартылат, туугандар. Зикирлериңиз өзүнчө тартылат, Куран окуганыңыз өзүнчө тартылат, сүннөттөрүңүз өзүнчө тартылат. Ибадаттарыңыз, дуаларыңыз өзүнчө тартылат, кайрымдуулуктарыңыз өзүнчө тартылат. Мүнөзүңүз, кулк мүнөзүңүз өзүнчө тартылат. Пайгамбарыбыз айткан, таразада кулк мүнөздөн өткөн салмактуу амал жок деген. Даже субханалла, кулк мүнөз таразага тартылат. Кулк мүнөз таразага тартылат. И билип коюңуз, эгерде мүнөз чырайлуу боло турган болсо, bundan салмактуу амал таразада жок. Эң салмактуу амал таразада чырайлуу кулк мүнөз. Чырайлуу кулк мүнөз эмне? Ал кичпейилдиктен башталат. Кичпейилдиктен башталат ал. Кулк мүнөз, машалла, батырлыктан, кайрымдуулуктан, кечиримдүүлүктөн, кек сактабагандыктан, арамдан сактанганыңыз, бул да таразага тартылат. Бул жөнөкөй ибадат эмес, ибадаттардын эң мыктысы бул. Имам Бухари рахматулла алейх өзүнүн китебинде эң акыркы хадисти ушуну алып келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын берекелүү хадисин. Калиматан хафифатан алал лисан. Эки сөз бар, тилге өтө эле жеңил. Сакилатан фил мизан, таразада салмактуу бирокчу. Мынакей, таразада салмактуу деп атат да. Ва хабибатан илар рахман, мейримдүү Аллага өтө сүйкүмдүү. Тилге жеңил, таразага оор, Аллага сүйкүмдүү. Жакшы экен го. Тилге жеңил, эч кандай деле кыйынчылык кетпейт аны айтканга. Чарчап калбайсың. Акча талап кылынбайт. Эч кандай нерсе жок. Тилге жеңил эле ал. Ошол эле кезде таразаңызга салмак бере турган амал алчы. Жөнөкөй эмес ал. Таразага салмактуу деп пайгамбарыбыз айтып атат буну. Пайгамбарыбыздын сөзү сахих хадис бул. Жана мейримдүү Аллага өтө сүйкүмдүү хабибатан илар рахман. Демек Алла жакшы көрөт экен ошо сөздөрдү. Эки сөз, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим. Субханаллахи ва бихамдихи бир сөз, субханаллахил азим экинчи сөз. Калиматан, мына ушу эки сөз тилге жеңил, таразада салмактуу, Алла Таалага мейримдүү, Аллага өтө сүйкүмдүү. Жараткан Алла Субханаху ва Таала жакшы амалдарды кылганга баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин, жардам берсин, тоофик берсин. Кур'ан-ы Каримде 114 сүрө бар туугандар. Мүлк сүрөсү өткөнкү сабактарда айткан элек.
فَاَعْتَرَفُوا بِدَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Kafirlar özlerinin günölerin moyununa alışat. Nege moyununa alışat? Özü kılgan da oşun için anlattı. Eğer Allah Teala majbur kıldırtkan bolsa moyununa alыбайт эле да. Бұл жерден билип атабыз, түшүнүп атабыз. Туган демек адамга ыктыяр берилген. Адам кылган күнөөсүн өзүнүн ыктыяры менен кылган. Демек өзүнүн ушу күнөөсүн моюнуна алып атат. Капырлыгын, адашкандыгын, күнөөлөрүн моюнуна алып атат. Эми ошолорго дозок ээлерине каргыш болсун. Алла Тааланын ырайымынан узак болсун. Фасухкан ли асхаби саир, саир, ушу жөнөкөйлөн от. Ошол боюнча өткөнкү сабакта айттык эле. Демек адам баласы өз ыктыяры менен, ушул аяттан да түшүндүк биз, адам баласы өз ыктыяры менен капырлыкты тандайт. Өз ыктыяры менен күнөөнү кылууну тандайт. Өз ыктыяры менен. Себеп Алла Субханаху ва Тааля адам баласын жаратып, мажбур кылып салган эмес. Ыктыяр берилген. Ошон үчүн кыямат күн дайындалган. Кылган адам баласынын жакшы жаман амалы жогорку жана толук деңгээлде акысы берилсин деп. Кылган акыңызга, кылган ишиңизге, то есть амалыңызга, бу дүйнөдөгү ушуга толук акысы Алла Таала кыямат күнү берет. Берекелери, пайдалары бир аз, машалла жемиштери бу дүйнөдө насип болот, жакшы амалдыкычы. Бирок акыйкаты бу дүйнө көтөрө албайт. Мисалы мен субханалла десем, же болбосо бир сом Алланын ыраазычылыгын берсем, буга соопго бул дүйнө чыдай албайт. Бул дүйнө көтөрө албайт аны. Субханалла, пайгамбарыбыз айтат, субханалла ва алхамдулилlah тамла ма байна самаи вал ард. Жер менен асман толтурат деп атпайбы бул? Анын жер менен асман толтура турган болсо, каяктан көтөрсүн бул жер? Көтөрө албайт бул. Садакан соодо мисалы. Ошон үчүн Алла Таала кыямат күнгө койгон толук акысын берүү үчүн. Алла айтат Кур'анда: "Валиллахи ма фис самавати ва ма фил ард." Аллага гана таандык. Асмандардагы бардык, жердеги бардык нерселер Аллага гана таандык. Лиядзиялладина асау бима амилу. Эмне үчүн? Жаман иш кылгандардын алардын акысын бериш үчүн. Ва ядзиялладина ахсану бил хусна. Жакшы иш кылгандарга жакшы акысын, жаман иш кылгандарга жаман акысын бериш үчүн. Залика жазайнахум би багйихим. Куранда башка жерлерде дагы айтат. Бул биз аларга акысын берип атабыз. Алардын тоңмоюндугунун себебинен. Тоңмоюндукту өзү тандады алчы. Арам жолду өзү тандады. Зулумдук жолду өзү тандады. Эми ошонун себебинен биз акысын берип атабыз дейт Алла Таала. Далика жазайнахум бима кафару. Капырлык кылганын себептеринен биз аларга жазасын, акысын берип атабыз. Ва ма роббука биззаллам лил абид. Алла Субханаху ва Тааля бенделерге залым эмес. Бенделерге жамандык кылбайт Алла. Зулумдук кылбайт, аша чаппайт жараткан Алла Таала. Бенделерге. Алла Таала, Аллаху акбар, ушунчалык. Охо, мен айтам. Жакшы иш кылсачы, аны Алла көбөйтүп берет. Өзүн эле бербейт, акысын да. Мына жакшы ишиңе бирге бир, андай эмес. Алла аны, Алла Субханаху ва Тааля эселетип берет. Эселетип берет. Жаман иш кылса адам, аны эселетип күнөөсүн бербейт, же жазасын, же азабын эселетип бербейт. Адилеттүү Алла Таала кандай жаман иш кылса ошого жараша эле берет, болду. Себеп деген ага жараша бербей койсо адилетсиздик болуп калат. Ошон үчүн туугандар, жараткан Алла бейишке киргизсе, айкөлдүүлүгү менен киргизет. Дозокко киргизсе, адилеттүүлүгү менен киргизет. Инналлаха ла yazlimun nasa shay'a. Алла Таала адамдарга кыпындай дагы зулумдук кылбайт. Валакиннан нас анфусахум yazlimun. Бирок адамдар өз жандарына зулумдук кылышат. Ва маздаламахумуллах. Алла Таала адамдарга зулумдук кылган эмес. Валакин кану анфусахум yazlimun. Адамдар өз жандарына өздөрү зулумдук кылышты да буларчы. Ва маздаламнаху валакин кану анфусахум кану хумуз залимин. Канча Кур'ан-ы Каримде айтат буну. Вамаллах юриду зулман лил ибад. Даже Алла Таала
pendelerge zulumduk kaalamайт. Zulumduk kılуу tiyakta tursun, Allah pendelerge zulumduk kaalamайт. Zulumduktu aram kılganmın dep öz aytып atпайбы. Hadisi kudusida ya ibadi, o pendelerim, inni harramtu zulma ala nafsi. Men özüme bu zulumduk kılууну aram kıldım. Ve cealtuhu baynakum muharraman fala tazalamu. Jana sizlerдин ортоңордо dagы zulumduktu aram kıldım. Biri-бириңерге zulumduk kılбагыла, biri-бириңерге zulumduk kılба. Zulumduk ne? Aşa çabуу. Kayсы жерде? Жанына zulumduk kılba, malına zulumduk kılba, mal mülküne, birine, arnamızına zulumduk kılba. Tilka ayatullahi natluha aleyke bil hak ve mallahu yuridu zulma lil alamin. Oho, bendelerge emes Allah Taala alamga zulumduk kaalabайт. İnsan emes alamga. Kur'an aytat, bul Allah Taala'nın ayatları sana okup berебиз bil hakikatlılık menen. Allah Taala alamga zulumduk kaalabайт. Geptin bari neden gelip atat? Geptin bari fa atarafu bi dembihim. Kur'an-ı Kerim'de ayat bol. Özlerin günahları moyundan alıp atışat. Allah Subhanahu ve Taala'nın günahını kıldırtkan emes majbur. Demek özlerin günahları moyundan alıp atat, özlerin canları özleri zulüm kılıp atat. Allah aytat, la taqnatu min rahmatillah. Öz canlarına zulümdük kılgandar Allah'ın meriminden ümitsiz bolbogula. Bugün toba kılsan günün bugün geçirilet. Bugün toba kılıp erten göre turabız, karap köreliçi, geçirsekpi, geçirbesekpi, kengешейли андай эмес. Bugün hazır uşu saatte toba kılsan Allah uşu saatte Allah'ın rahmatı mutavacci. Uşu saatte Allah Taala'm geçirir. Kur'an'da ayat. İnnemal mu'minûne ellezîne izâ zukirallah vecilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhim âyatuhu zâdethum îmân ve alâ rabbihim yetevekkelûn. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Qarаңыз. Момундардан жакшы амалдарын Allah Subhanahu wa Taala өздөрүнө кайрып айтып атат. Мынакей жакшы амалдарды алар кылган депчи. Демек, жакшы түшүнөйлү. Ыктыяры берген Allah Taala бизге жакшы амалдарды кылганга дагы, жаман амалдарды кылганга дагы. Эмне үчүн? Сыноо үчүн. Бейишке кирген татыктуу болуп кирип кете берсин. Дозокко кирген да татыктуу болуп кирип кетсин. Ал жерге барып айтпасын, "Я Allah, sen meni dozokко жөндөн жөнүнө салып атасың" депчи. Жок, бейиш дагы жөндөн жөнө эмес. Бейишке кирүү турган бул бекер эмес. Бул субханалла бейишите баалуу бол. Bunun baası жер менен жети асман да жетпейт. Бейиштин баасына. Ошон үчүн иншалла мына жерде Allah Subhanahu wa Taala азыркы айтып аткан пенделер мусулмандар өз ыктыярлары менен, өз каалоолору менен жакшы амалдарды кылып атышат. Жана аларга Allah Таалам ошолорго жараша соопторду берип атат. Ыймандуулар ким дейт? Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллах важилат кулубухум. Ыймандуулар качан Allah Тааланын аты аталса, зикир кылынса, алардын жүрөктөрү титирейт. Жүрөктөрү коркот экен. Мына ыймандын белгиси. Жана важилат кулубухум, Аллахны зикир кылынганда жүрөктөрү коркот. Качан аларга Кур'ан-ы Керимдин аяттары, жараткан Allah Тааланын аяттары тилават кылынса, задатхум имана. Аллаху акбар. Булардын ыйманына ыйман кошулат. Ыймандын нуру көбөйөт. Ыйманы толуктана баштайт. Ва аля раббихим ятаваккалун. Жана алар өз робуларына гана таянышат. Алар кимдер? Аллазина юқимунас-сала, намазды тургузушат. Ва мимма разакнахум юнфиқун, биз бергенден сарпташат. Улайка хумул муъминуна хаққа, Алла айтат. Мына ушулар чыныгы момундарда дейт. Аллахны эстегенде жүрөгү корккон, Аллахнын аятын укканда, Кур'ан-ы Керимдин аятын укканда ыйманы бекемделген, Аллага гана таваккел кылган, намаз окуп, намазды тургузган, Алла бергенден машалла кайрымдуулук кылып, Алланын жолуна сарптагандар, ушуларды Алла айтат чыныгы момундар дейт. Улайка хумул муъминуна хаққа.
Буларга эмне бериле деген? Лахум даражатун инда раббихим. Өз Робби даража, ал Роббулардын алдында, өз Роббисинин алдында, мындайча айтканда, жаратуучусунун алдында даражалары бар буларга. 1. Ва магфира, кечиримдүүлүк бар. Ва ризкун карим, сыйлуу ырызкы бар буларга. Алла Таала бейишке мусулмандарды киргизгенден кийин, аларга бере турган неиматтарды берип бүткөндөн кийин, жараткан Алла субхана ва тааланын Кудайдык айкөлдүүлүгүн караңыз. Не дейт? Инна хада кана лакум жазаа ва кана са'юкум машкура. Бейишке киргенден кийин дейт. Бул кана лакум жаза, бул силер үчүн акысы. Акысы эмне? Бул жакта бир нерсе болгон да, ошон үчүн акысын берип атты, жөн эле берип. Сиз бирөөсү мына сенин акың, эмненин акысы бул? Сиз мага жакшылык кылдыңыз эле, тигини берип койдуңуз эле, тигини көтөрүп койдуңуз эле, бу жерге жеткирип койдуңуз эле, колуман тартып кудуктан чыгарып койдуңуз эле. Бир акысы болот да. Ана Алла субхана ва таала дейт: "Инна хада кана лакум жаза." Бул силерге акыңар. Ва кана сa'юкум машкура. Силердин мээнетиңерчи кадырланган. Бу дүйнөдө кылган илимге келип атканыңар, намазга келип атканыңар, оруза кармап атканыңар, зекетиңерди берип, хаж умрага барып, даватка чыгып, Куран окуп, ысыкта, суукта, каалаганда, каалабаганда, кээде ооруда, ошондо ооруп атса дагы таштабай кылып аткан бу мээнетиңер кадырланган, бааланган деген сөз. Бул текке кетпейт деген сөз бул. Эчне текке кетпейт. Каякта текке кетсин? Наоборот, күчөйөт ошол учурларда. Кээде напсыга каршы учурларда адам баласы ибадатын таштап алса күчөйөт. Кээде эми действительно катуу ооруп калса деле өзүн адам кыйнабаш керек. Субханалла, Алланын мээримин караңыз. Периштелерге айтат экен да. Ден соолугу жакшы учурда амал кылып атпады беле? Ооруп калса андай амал кыла албай калды да. Ден соолугу жакшы учурда кандай амал кылат эле го, ошондой жазгыла азыр дейт экен да бул. Ден соолугу жакшы кезинде күн сайын бир пара Куран, зикирлер, дуалар, канча 5 убак намаз жамаат менен, тахажжудтар, нафил намаздар, нафил орозолор, канча деген кайрымдуулук, адалдан ырыскы таап, адалга сарптагандары ден соолугу жакшы учурундачы ооруп калса Алла буйрук берип экен периштелерге. Не деп? Ден соолугу жакшы учурунда кандай ибадат кылат эле, ошондой соопторду жазгыла деп. Азыр андай кыла албаса дагы. Ошон үчүн ден соолугу жакшы учурда көп жакшы иштерди кылып коелу, эртеге ооруп калсак жазыла берсин да буяга. Туурабы? Демек, вакана са'юкум машкура. Силердин кылган мээнетиңер, сайыңер, аракетиңер машкура. Машкура де кадырланган. Кадырланган. Эмне үчүн? Анткени силер амал кылдыңар, чырайлуу кылдыңар, мээнет кылдыңар, Робуңарды разы кылабыз деп, Алланын өкүмдөрүнө аткардыңар, тыйган нерсесинен тыйылдыңар. Мына ушу силердин акыңар, мына ушу силердин мээнетиңер кадырланган, Алла Таалам разы болгон жана кабыл болгон. Фаллаху субхана ва таала яшкурухум ала са'йихим. Алла Таала алардын мээнетин кадырлайт. Алардын мээнетине Алла субхана ва таала разы болот деген сөз мына. Аллаху акбар. Куранда Алла субхана ва таала Дахр сүрөсүндө амалдары, ихласулуктарын, ниеттерин эске алып туруп, Алла Таала сахабалардын улуу сыпаттарын айтат да: "Ва ют'имуна та'ам ala hubbihi miskina wa yatima wa yasira." Алар Алланын мухаббаты үчүн тамак берет. Кимге? Мискин, бейбечараларга, ятим, жетимдерге, ва асира, туткундагыларга. Алар ушуларга Алланын мухаббаты үчүн тамак берет. Же болбосо, кээ бир алымдар айтат, өзү мал дүйнөнү жакшы көрөт, баарыбыз эле жакшы көрөбүз. Ала хуббихи деген ала хуббил мал дүйнөнү жакшы көрүп бергиси келбей атса дагы не кылат экен? Машалла, ва ют'имуна та'ам, тамак жедирип атат. Кимге? Ала хуббихи, мынаке, өзү мухаббат кылып атса дагы, мискинан ва ятиман ва ясира ва асира, бейбечараларга тамак берип атат. Машалла, жетимдерге тамак берип атат, туткундагыларга тамак берип атат. Андан кийинки сөздү угуңуз.
İnnema nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa wa la shukura. Bizçi Allah'ın razıçılığı üçün sizlerge tamak berip atабыз. Sizlerde бұл жерден ешқандай ақысын сұрабайбыз, ешқандай рахматын да қалабайбыз. Аллаху акбар. La nuridu minkum jazaa wa la shukura. Жазаны да Allah берет, шүгүрдү да Allah берет. Бұлардың сахабалардың сөзін қараңыз не деп атат. Біз Алла үшін сіздерге бір нәрсе берсек, жақсылық қылсақ, Алла үшін қылып атабыз. Сіздерден ақысын сұрап емес. Bir. Екіншісі, сіздерден даже рахматын да күтпейбіз дейді. Қылған жақсылығыңызға, мені мақтап қойшы, маған грамота беріп қой, артыман жақсы сөз сөйлеп қой. Жоқ. Ақысындағы бербейле қой, рахматыңды да айтпайлы қой. Аны қалабайбыз. Егер де рахматыңды айта тұрған болсаң, анын пайдасы өзің үшін. Бирок биздин ниетибиз ошо сенен бир жакшы нерсени күтүү эмес, Алладан жакшылыкты күтүп кылып атабыз дейт. Мына ихласты караңыз. Себептен мына жерде айтып аткан сөзү экиге. La nuridu minkum jazaan wa la shukura. Бул экөөнү тең. Мына Кур'ан-ы Каримде Дахр сүрөсүндө келип башкача айтып атат. Не деп атат бул жерде? Inna hada kana lakum jazaa wa kana sa'yukum mashkura деп. Алла субхана ва тааля мынакей кыямат күнү баргандан кийин бул белек, бул бейиштеги нематтар силер кылган эмгегиңердин акысы деп атпайбы? Жана силердин кылган эмгек акыңар текке кетпейт, кадырланган деп атпайбы? La ilaha illallah. Алла субхана ва тааля момундарды, жакшы иш кылгандарды, амалдарын Алла үчүн ихлас менен кылгандарды, аларды сөзсүз кадырлайт. Ма яфалуллаху би'адабикум ин шакартум ва амантум. Аллаху акбар. Эмне деген аят, Ва кана Аллаху шакиран алима. Алла силерди азаптап не кылсын дейт. Ма яфалуллаху би'адабикум. Силерди азаптап Алла не кылсын дейт. Эгерде силер шүгүр кылсаңар, жана иман келтирсеңер, ин шакартум ва амантум, эгерде шүгүр кылып иман келтирсеңер, Алла силерди азаптап не кылат дейт. Адамдар иман келтиргиле, Алланын нематына шүгүр кылгыла дагы, Алланын нематына шүгүр кылгандын мааниси эмне? Ошо нематтарды Алла буйргандай иштеткиле, бүттү. Алла силерди азаптап не кылсын? Алымдар айтышат, Алла азаптаганга кызыктар эмес. Алла азаптаганга кызыктар эмес дейт. Жараткан Алла субхана ва тааля кандай ал райымдуу зат болсо, просто өзүң ушунча жаман ишти кылып, азапка өзүңү даярдап, дозоктун отуну кылып өзүңдү алып барып атсаң, эмес, эмне кылсаң башка? Мына жомолдомолорду айтып атса, токто, арамга кадам таштаба деп эле айтып атса, болбой эле арамга кетип атсаң, өзүңдөн көр дейт бул жана. Ата Кур'анда Алла Таала мындай деп атат. Инналлаха шакиран алима. Жараткан Алла Таала шакир. Бунун мааниси кадырдан. Кадырдан дегени кадыр кылуучу, баалоочу. Алла субхана ва тааля менде шүгүрсүз да. Менде кадырлабай коет, бар бул. Мендеге жакшылык кылсаңыз, баалабай коет да, унутуп калат. Мейли баалабай эле койсун, унутуп деле калсын, бирок жамандык кылбасын да ал. Пенде кайра эле кылып атпайбы ошондо элечи. Туурабы? Бирок Алла субхана тааля ошон үчүн айтып коебуз кээде, туугандар, бир жакшы иш кылсаңыз, инсан жакшылыгыңызды унутуп калат, туура. Бирок сиз капа болбой эле коюңуз. Алла жакшылыгыңызды унутпайт. Алла жакшылыгыңызды унутпайт сиз. Ошон үчүн сиз Алла үчүн жакшылык кыла бериңиз, бендени разы кылыш кыйын. Алланы разы кылыш оңой. Бендеден жакшылык келсе канча келмегеле, эмне келмегеле? Алла берсин биздин жакшылыгыбызды. Алла берсе түбөлүктү берет, Алла берсе толук берет. Демек бир аз Алла Таалага ихластуулук менен баш ийип коюуга көптөгөн сабапторду, көптөгөн ажырларды, даражаларды Алла субхана ва тааля буйрат. Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат да, байнама рожул ямши би тарик, бир киши кетип бараткан экен жолдочу.
İştedde aleyhil aç. Aябай чаңкап турду. Фаважада би'ran bir quduq taap alıptır. Baratsa quduq çıkıp alıptır jolda. Fanazala fiha fashariba. Quduqa düşüp su içip çanqosun getiriptir. Summa kharaç keyin çıkkan eken quduqtan çıksa wa ida kalb yalhad. Bir it turgan eken tilin salаңdatıp çıkarıp kalgan. Ya'kul taroşu toprak jep atkan eken. Minel aç aябай susaganda argasız çanqonu getiriş üçün toprak jalap atkan eken da. Faqala ar-rajul oşo kişi aytır. Laqad balaga hadal kalb minel aç mislul lezi kana balaga minni. Mağa men çanqaganday bu it da oşonday çanqagan turbayu dep turup fa nazalal bir quduqa düşüptür. Famala khuffahu ma'an özünün masısına sunu tolturuptur. Summa amsakahu bi fihi oşo ittin oğuzun qarmap turup çeye hatta raqa fasaqal kal oşo oğuzuna su quyup turdu. İtke. Oşontip çanqosun ketiriptir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, qala sallallahu aleyhi ve sellem faşakarallahu taala lehu fagafara la. Allah Taala uşu bendenin kılganına şükür kıldı, cana geçirdi deyip. Şükür kıldı degen manisi bunday. Allah Taalam kılgan meynetin bağladı, cana geçirip koydu deyip de. Qalu oşonda sahabalarga uşu okuyany Peygamberimiz aytıp berdi. Aytıp bергende sahabalar suraştı Peygamberimizden. Ya Resulallah, o Allah'ın elçisi. Ve inne lena fil bahaimi acran. Bizge uşu canıvarlarga kılgan jakşılыгыбызга sowap barбы dedi. Bizge Allah Taalam sowap berek uşu canıvarlarga kılsak jakşılıkты canıvarlarga. Bu bir itke jakşılık kıldı da. Uşu canıvarlarga bahaim deyit. Canıvarlarga jakşılık kılsa bizge sowap barбы dedi. Qala sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz ne dedi? Fi kulli kabadin rutbatin ajrun. Her bir boru var canıvarga söz sowap var dedi. Her bir boru var canıvarga boru kerlik kılsan söz saga sowap var dedi. Ahrajahu salasatu ve Abu Davud yani Şeyhen ve Malik, İmam Bukhari, İmam Muslim, İmam Malik, İmam Abu Davud rahimahumullah uşlardı. Bardı şu hadiste alıp gelgen. Demek tuğanlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge aytып atat. Canıvarlarga jakşılık kılgandın sowabı var. Allah Taala buga sözsüz sowabын beret. Hadiste ayttım. Ne dedi? Allah oşa kılgan jakşılığыңды tekke getirbey bağladı dağı günösün geçirdi deydi. Karaç. Kara. Bizim dinimiz rayımdılıktın dini. Bizim dinimiz jakşılık kılığının dini. Jakşılık kimge kılabız? Kimge rayım kılabız? İrhamu man fil ard, yerhamukum man fis sema. Ar-rahimun yerhamuhumur rahman. Jer betindegilerge rayımdılık kılgılar. Kimge kılat kemiz rayımdılıktı? Jer betindegilerдің barına rayımdılık kılgılar. Asmandagılar sizlerge rayımdılık kılat. Rayım kılıuçu Allah rayım kılıuçularga gana rayım kılat. Men lem yerham la yurham. Men la yerham la yurham. Men lem yerham lam yurham. Kim rayımdılık kılbasa aga da rayımdılık bolboyt. Allahu akbar. Oşonduktan adamlarga dagı tuğandar, ayvanlarga dagı rayımdılık kılaylı. Zulümdük kılgandan özü tartaylı. Bir hadiste İbn Umar radıyallahu anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Dakhalat imraatun nar. Bir ayal dozoqa tushgan ekan. Emnen sebebini esa fi hirratin rabatatha falam tut'imha ve lam tad'aha ta'kul min khashashil ard. Ay bir ayal dozoqa giriptir. Emne sebepten giriptir? Mışıktın sebebine. Anı baylap salıptır da tamak jedirbey, tek koyu verip koyboy, жерден майда чүйдө bir нерсе жесин депчи, курт кумурска жейип. Ошондой кылып байлап салган себебинен зулумдук кылды бугачы. Ошонун себебинен бул дозокко кирген дейт мынакей. Бухари, Муслим. Кийинки аят. Иннеллезина яхшауна раббахум бил гайб лахум магфирату ва ажрун кабир. Шек күмөнсүз. Öz Rabbisinden gayipta görбөстөн turup korkondor alarga keçirimdүүлүк бар. Жана ажрун кабир өтө чоң сооп бар.
Бұл ошо Мүлк сүрөсүндөгү аят тугандар. Алла субханала таала Кур'ан-ы Каримде күнөөкөрлөрдү айтып, андан кийин сооптуларды айтат. Дозоктуктарды айтса, аркасынан бейиштиктерди айтат. Эки тарапты тең. Жакшы амалдарды айтса, андан кийин жаман амалдарды дагы айтат. Что адам баласы ак менен караны, пайда менен зыянды, сооп менен күнөөнү, бейиш менен дозокту ажырата билсин. Бул Аллахтын тарабынан, алхамдулилля, бул шайтандын тарабынан ажырата билсин. Экөөнө тең алхамдулилля өкүмдөрдүн айткан, экөөнө тең соопторду, даражаларды айткан. Буга чейин мисалы дозоктун немелерин айткан болсо, эми карап туруңуз эмне деп атат? Алланы көрбөстөн туруп, гайып деп эмне айтат? Маужудун, бар нерсе. Бирок биздин көзүбүздөн гайып. Көзүбүзгө көрүнбөйт да. Көзүбүзгө көрүнбөгөн, бирок өзү бар нерсени гайып деп айтат. Түшүндү? Көзгө көрүнбөйт. Кийим ушуну Алла субханала ва таала бар, бирок көзүбүздөн гайып. Алла Тааладан көрбөстөн туруп корко турган болсо, инналлазина яхшауна раббахум бил гайб. Көрбөстөн коркса, гайыптан. Мынаке. Лахум магфира. Аларга кечиримдүүлүк бар биринчи. Экинчиси, ва ажрун кабир, чоң сооп бар. Өзү Алла Тааладан коркуу бар го тугандар. Хашият деп коет. Камалу таъзим вал ижлал лиллахи таала мал хауф мин адабихи. Камалу таъзим деген Алла Таалага таъзим эткөн кемел даражасында. Ол жала ижлал жараткан Алла субханала ва тааланын жалалы сүрү. Алланын азабынан коркуу менен биргеликте жараткан Алла Таалага таъзим эткендин кемел даражасы ушуну айтып коет экен, хашият деп. Эми момундун канчалык жараткан Алла Тааланы тааныса, ошончолук коркуусу көбөйө берет экен. Биз билебиз, адамзаттын эң мыкты Алланы тааныганы Мухаммаду Расулуллах. Демек, адамзаттын эң күчтүү корккон Алла Тааладан Мухаммаду Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Иннама яхшаллах мин ибадихил улама. Ошон үчүн айтканда, Куранда Алла Тааладан корккондор пенделеринен аалымдар дейт. Тек гана аалымдар. Иннама яхшаллах мин ибадихил улама. Улама, аалымдар. Алла Тааладан корккондор пенделеринен ким экен? Аалымдар дейт. Ошон үчүн имам Бухари рахматуллахи алейх же башка имамдарыбыз ким Алла субханаху ва тааладан коркпосо, аны аалым деп айтса болбойт дейт. Жөн эле маалыматты топтоп алып, билип алып, китептерди окуп салып, жазып салып, жыйып салып, андай эмес экен да. Аллаху акбар. Алладан корккон болсо ошону аалым дейт экен. Коркпосо ал аалым эмес ал. Алла, ла иляха. Албетте бул Алладан корккондор ийгиликке жеткен, бактылуу болгон момундардын сыпаттарынан. Ва ма юти'иллаху ва расула ва яхшаллах ва яттақи фа улайка хумул фаизун. Ким Аллага жана анын элчисине баш ийсе, жана Алла Тааладан коркуп күнөөдөн сактанса, мына ушулар ийгиликке жетүүчүлөр. Ушулар бактылуулар дейт Алла субханаху ва таала. Ушулар бактылуулар. Албетте Алла Тааладан корккон адам, бул Алладан коркуу өтө улуу сыпатка кирет бул. Алдыңкы Аллага жакын пенделердин сыпаттары деген мунучу. Инналладина хум мин хашияти раббихим мушфиқун. Алла Тааладан коркуп турат мына булар дайыма. Валладина хум би аяти раббихим юъминун. Робларына аяттарга, жаратуучусунун аяттарына ыйман келтирип турушат булар. Булар жөнөкөй эмес. Алла субхана ва таала ошо акырында айтат: "Улайка юсариуна фил хайрат ва хум лаха сабиқун." Мынак. Жакшылыкта жарышкандар ушулар өзү. Алла Тааладан коркуп, ыйлаган адамдар, Алла субхана ва тааланын азабынан коркуп, эсеп китебинен коркуп, жаланынан коркуп, ыйлаган адамдар, буларга өтө улуу сооп. Кандай деген? Тирмизи шарифте келет, Ибн Аббас разияллаху анхумадан риваят бар. Айтат Ибн Аббас разияллаху анхума: "Сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям якул", пайгамбарыбыздан мындай деп айтып жаткан уккамын дейт. "Айнан
لا تمسهم النار. Эки көз тозоқтың оты аға тибейді. Айнун бакат мин хашиятилла, Алладан қорқып илаған көз. Ва айнун батат тахрус фи сабилилла, екінші Алланың жолында уқтавай түн өткөрген көз. Сақшылықта мекенді қорғап атау, Алланың жолындағы қысқасы қандай болбосын, ошол уктабай қарап тұрған, мына ушу эки көзгө дозоқтың оты арам деген екен. Алладан қорққан, субханалла, риваяттарда келет. Ким Алладан қорқып бір жаш көзден тамчы шығарса, періштелер айтады екен, я Алла, қанша соғып жазайлы. Алладан қорқып ибадат да болчу. Соғып жазыш керек, жазбай қойса болбойт. Қанша соғып жазабыз? 1 бі, миллион бі, миллиард бі? Алла субханала ва тағала айтады екен мұны. Жөнле көзінен жаш шықты Алладан қорққандықтан деп жазып қойғыла. Қиямат күні соғын мен өзім берем. Бұны соғын періштелер білбейді дейді қанша берем. Бүгін илап атқандар бар, илап атқандар жоқ емес. Бірі орып илап атады. Бірі осы дағы бірі банкрот болып илап атады. Бірі қарызға батып илап атады. Бірі ұрышып қойса илап атады. Илағандар толтырылы ал. Бірақ Алладан қорқып илаған бұл башқа нәрсе. Мені Алла жаратты әлі, ошо мақсатта, ошол жаратқан Алла Таалам қайсы мақсатта жаратса ошоны атқарып атамын, жоқ бұл. Ертеге мен ақиретім қандай болады екен? Қабырым қандай болады екен? Жаным қандай шығар екен? Аллаға жолыққанда мен қандай жолығар екенмін деп. Қантип мен ушу нематтарға есеп кітебін берер екенмін деп. Құран айтады: "Ва амма ман хафа мақама раббихи ва наха нафса анил хава фа иннал джанната хияль маъва." Ким өз робысының алдында тұрғандан қорқса, нәпсісін тыйса, анын бара тұрған жайы бейіш. Анын тұра тұрған түбөлікте қала тұрған жайы бейіш дейді. Алладан қорққан жөмелкен нәрсе емес. Ла илаха иллаллах. Алла Таалам барымызға өзінің қорқуысынан насип қылсын. Абу Хурайра разиаллаху анху риваят, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Ла ялуджиннар." Дозаққа кірбейді дейді. Ким? Роджулун бака мин хашиятилла. Алладан қорқып илаған киши дозаққа кірбейді деген. Хатта яудул лабан фи зара. Білесіздер, сүт емчекке қайтмайынша. Сүт шыққан желінден, емчектен шыққан сүт қайра қайтпайды. Қайтарсан қайра кіргізе алмайсың. Құдды мұшындай адамның көзінен Алладан қорыққан жаш шыққан, бұл дозаққа кірбейді. Вала яштаму губару фи сабилилла ва духану жаханнам. Алланың жолындағы чаң менен дозақтың түтіні бір адамда топталбайды деген. Bir adamda топталбайды деген. Алланың жолындағы чаң ушунчалык баалуу. Бұл риваяты имам Тирмизи рахматуллахи алейхи алып келген. Аббас разиаллаху анхудан да риваят келет. Качан бенденин мындай терisi Алладан корккондо титиреп кетсе, анын күнөөлөрү көйүлүп түшөт дейди. Иза ихша'арра жилдул абд мин хашиятиллахи та'ala тахаттат, яни тасақатат анху зунубуху деген. Тирмизи шарифте келет, Уқба ибн Амир разиаллаху анху пайғамбарымыздан сұрағанда, "Ман наджат?" Құтылу эмне деген? Бактысыздыктан құтылу, Алланың азабынан, дозоқтан құтылу, наджат. Пайғамбарымыз айтты: "Амсик алейка лисанак." Тилиңи тарт деді да. Не деді? Тилиңи, өзіңе қаршы дегенден өзіңден тарт, ошо тилиңи тарт. Тилиңи кой берип жүрбө да. Ар нерсени сүйлөтүп эле кой берип жүрбө. Тилиңи тарт, кичине тартып бер. Амсик алейка лисанак. Так. Валиса байтук. Үйүңдө бол. Үйүң кең болсун дегени. Вабки ала хатиатик, катаңа илай бер деген. Күнөөлөрүңө илай бер. Күнөңө көз жашырып турган болсоң, Кудай кааласа иншалла кутуласың. Бактысыздыктан, дозоктон отуна. Кутулууну пайгамбарыбыз нажатты ушундай деп атат. Момундарга куш кабар бар. Имам
Ahmad rivayet keltirgen Muaz ibn Jabal razıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İn şi'tum enba'tukum ma awwalu ma yaqulullah azze ve celle lil mu'minin yevmel kıyame ve ma awwalu ma yaquluna lehu." Oho, Peygamberimiz aytat. Мындай, егер сіздер қаласаңар, мен сіздерге айтып берейін дейді. Емнені? Қиямат күні момындарға Алла Таала ең бірінші айтыға тұрған сөзін, жана момындар Аллаға ең бірінші айта тұрған жоуын айтып берейін ме дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Егер қаласаңар, сіздерге айтып берейін дейді. Сахабалар айтышты. Наам, я Расулалла, сөзсіз айтып бересіңіз. Айтып беріңіз сөзсіз. Ал Пайғамбарымыз айтты: "Инна Аллах азза ва жал яқул лил муъминин", момындарға Алла Таала мындай дейді екен: "Хал ахбабтум лиқаи", мага жолыққанды жақсы көрдіңдер белесіздер өзі. Фаяқулуна: "Наам я Раббана", ова, о Раббыбыз дейді. Алла Таала айтат екен: "Лима", эмне үчүн дейді. Анда момындар айтат екен: "Раджауна афуввак ва магфиратак", "Я Алла, сенің кешірімділігіңді біз үміт қылғанбыз" депчи. Алла Таала айтат екен: "Ваджабат лакум магфирати", сіздерге мен кешірімділігім уже важип болды дейді. Сөзсіз болды деген сөз.